Дагы бир кутмантаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде болсо дагы куттуу студиябыздын коногу келип калган. Дал ошол конок менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Албетте бүгүн бизде жылдыздуу коногубуз Мүзүр Мамбетов агай бизде конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу түз эфирдин коноктору. Ошондой эле ордолуу ош шаарыбыз. Аман эсенсиздерби? Барсыздарбы? Амансыздарбы деп чачып кетейин. Азаматсыз, келиңиз. Сиздер Ош шаарына жакшы бир жаңылык менен келип калыптырсыздар. Өзгөчө эстрада жылдызы Дайыр Исмадияровдун үйлөнүү тоюна келип. Деги эле баягы той болот, тойдун эртеси да болот деп коет. Той кандай өттү? Той жакшы деңгээлде өттү. Ашыгыр өттү. Анан ошол баягы Гүлмира экөөбүз келгенбиз. Анан тойдун эмесинде бир 3 күнгө чейин ошо Гүлмиранын баягы аңгинасынын эмесинде бир аз тамагында эме болуп, кечөөнү ошол Дайырдын тоюнан кийин баягы мустак эшикке чыгып кайра кире бергендиктен кечөөнү кечке чейин жакшы жүргөн. Кечинде аябай баягы ооруп, анан эртең менен тура албай калып, эртең менен врачты чакыртып, анан уколду салдырып, анан дымдамадай кылыпчы. Жаап, анан мен өзүм келбедим, ошону салмай ушул элимден кечирим сурайм. Эми негизгиси ден соолук деп коет. Ден соолук болсо баары табылат. Кийинки Кудай буйрса, насип кылса кийинки келгениңиздерде дагы да болсо биздин студиябызга көрө алдыңыз, чакырабыз деген ниеттебиз. Бир саат отурсак кийин 2 саат отурабыз. Кудай буйрса дейли. Анан айтсаңыз, негизи эле бул жыл өзгөчө тарых маданият жылы сизге кандай жыл болду? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Ошо менен бөлүшүп кетсеңиз. Мен быйыл тарых жана маданият жылында аябай бирок жакшы жыл деп айтышып атат, бирок жакшы эле жыл болсун, бирок биз быйыл Гүлмира өзүнүн бизнеси боюнча Россияга кеткенден кийин чыгармачылыктан бир жылдан бери алыстап кеттик өзүбүз. Анан баягы турмуш шартка байланыштуу ошондой болуп калды. Анан ошонусу кандай эми кайрадан 8 ырдын үстүндө иштеп, Кудай буйрса октябрларда кайрадан жанданууга бел байлап атабыз. Азаматсыз, анан келиңиз айтсаңыз, деги эле баягы интернет тарамактардан бир аз маалымат окуп калдым. Багы жокко дагы жок деген кинокомедияга тартылып калыпсыз. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, кандай ролду жараттыңыз? Деги эле ал кино эмне жөнүндө? Мен ал ролго ошол инем, ошол биз тобунун клавишниги Сапар Айбашевдин аркасынан алып калдык. Мен ал киного тартылайын деген мен оюм жок эле. Анан ортодон ошол Сапар деген жигит айтып калды, эме ушундай бир роль бар эле, келип ырчылардын баары эле тартылып атат, ортосуна бир кошулуп койбойсуң. Жол болсо мен актер деле эмесмин. Анан мен эле инимдин эмесин сунушун четке какпай кичине эле роль жаратып эле койгон, болгон ошол эле кичине роль жаратып эле, анан кийин ошентип эле койсом, анан баягы рекламасына дагы анан афишасында чыгарып өттүрмөкчү. Анан кыйраткан ал жерде мен эчтеге деле ролум жок. Анан багы жокко дагы жок деген бул ушул Жамбыл байкебиз, Камчиев, анан Рысбек Жантөрөев досум экөө ошо аткарган, экөө көбүнчө основной экөө аткарган бул кинокомедия да. Болгону кичинекей эле жерине кошулдум, болгону ошол эле. Анан мен баягы чоң актер эмесмин, же болбосо мен актерлук чеберчилигим деле жок, ошо кичинекей жеринен эле тартылдык. Болгону. Келиңиз айтсаңыз, эми алма сабагынан алыс түшпөйт деп коет да кыргыз элиздети. Анан сиздердин негизде үй бүлөңүздөрдө уулуңуз дейбизби, кызыңыз дейбизби, кийин келечекте сиздердин жолуңуздарды жолдоп чыгармачылык менен барам десе кандай кеңеш берет элеңиз? Эми аздыр көптүр чыгармачылыктын ысык суугун сиздер сезип калдыңыздар да? Туура айтасыз. 4 жыл мурун Медер деген эң улуусу ошол баягы эме болуп калды эле. Мен баягы суроо берсе эле, кийин атаңа окшоп ырчы болосуңбу деп баягы сырттан суроо берип калса, жок, мен депутат болом дечи. Депутаттарды көрүп ошентип депутат болом дечи эле. Анан мейли, кимиңиз болсоң ошол бол деп эме кылсам, бир күнү ушул Сокулуктун тегерегине, чүйдүн тегерене бир концерттен келатсак, ошо жаңы жазган ырыбыз бар эле. Ошол музыкасын жакшы көрүп калыптыр дагы, папа мага сөзүн берсеңиз деди, сөзүн берсем, аркада отуруп ырдап коет ошончу. Мен сен ырчы болгон болуп атпаймынбы, ушунун жүзүнө жагып калды деди. Анан кийинки музыканы дагы эмесин коюп эме кылсам, анын деле сөзүн жазып алып, аны сен ырчы эле болот окшойсуң деп ушинсем, жок, папа мен депутат болом дейт кайра. Депутат ырчы болот окшойт. Депутат ырчы. Мен президенттин сырдап аткандан кийин
депутаттар деп ырдайт да. Туурабы? Мүмкүн чыгармачылыкта негизи ар бир эле инсандын экинчи бир кесиби деп коет, ар бир чыгармачыл инсан келебиз негизи кыргыз элибизде. Ошонусу мен кайсы кесиптин ээси болбосун мен коштоп, колдоп эле койбосом, ушу бандит эле болуп кетпесе, жакшы кесиптин ээси болсо сөзсүз түрдө колдойм. Анан кичинекей 4 жаштагы кызым дагы ал ырга сөзсүз мындай эмесин билдирет, жакын экенин билдирет. Аны өткөндө мамасына ошо бийлегени жакшы көрөт экен, бутун башына чейин эткисе эме болсо мага көрсөтпөй, мунун акробат болобу, акробатка деп чын мындай карасам чын мындай жакшы бийлеген эме болгон экен, жөндөм бар экен. Кийимге чыгап берип бийге качтырса эгеси мындай тур түстүрү андай тур деп ушуп койсо кайра тарынып келе берет. Жаш балдар негизи кичине катуу сүйлөсөң эле тарынчак келишет, э? Анан эрке да ошон үчүн сөздү көтөрө албай калыш керек. Анан мейли бир аз чоңойсун деп үйдө алып отурабыз азыр. Негизи сиздердин ар бир эле аткарган чыгармаңыздар элдердин арасында хитке айланып, деги эле элдин жүрөгүнөн түнөк таап келет да. Мына ошол ыр жаздырганда атайын акындар менен иштесеңиздерби же болбосо ырдын текстине канчалык деңгээлде маани бересиздер? Азыр эми акындар менен иштешкендер бар, ар кандай эмелер менен иштешкен бар. Анан кийин ырларыбызды сындагандар да болгон башында, эме кылгандар болгон. Анан мен мисалы сындагандарга деле эми баягы эме кылбайм, сындагандар сындай берет. Сынчы көп болгон мурун эле. Тоолубайдан баштап келгенде туурабы сынчы, кыргызда да сынчы болгон. Анан азыр сындап турган деле жакшы. Анан мен ал сындарга көп деле маани бербейм, карабайм деле. Анан өзүм башында ошол Ташкент кызы Гүл менен иштеп келгем. Ал өзү өкүл кызыбыз. Анан ошол азыр анан ал көбүнчөсү баягы дин жаатына өтүп кетип, көбүнчө ушул 5 убак намазда өзүн кармап баягы жакшы эмилип кеткенден кийин азыр Бегалы Токтобов деген бир жаңы акын жигит бар, ошо менен иштешип атабыз, Кудай буюрса. Анан бул ырды жакшы элге бериш үчүн эң биринчи ушул оон жакшы болуш керек экен. Оон ошол жүрөккө баягы жүрөктөн чыккан оон жүрөккө жетет дегендей, ошол бир жүрөктөн чыгарып, анан ошол аранжировканы дагы жүрөктөн жасап, аябай дыккаттык менен карайм да менчи. Аранжировканы ошого карап, анан клипти да ошого карап, анан могу жерде кылсам эмне болот, бул жерде кандай кылсам эмне болот, бир элге жагабы, бир элге жакпайбы деп бир ай ошол ырдын тегерегинде болуп отуруп, акыры бышып чыккандан акырын анан элге сунуштайм да. Болбосо мындай диванда отуруп ырдап, анан көчөдө машина менен ырдаганды көп жактыра деле бербейм андайчы. Анан бир менин клибимде сөзсүз түрдө бир сюжет, кичинекей сюжет болсо дагы ошол элге таасир калтырган сюжеттерден болсо деп ошондой тартып берем да мен көбүнчө. Азамат, сиз келиңиз, сурообуздун угун бир аз башка жака бурсам, негизи үйдө жеңиңиз жасаган тамактарды сындап жейсизби же мактап жейсизби дегендей? Тамакты негизи сындаган болбойт. Эгерде тамакты сынай турган болсок, Алла Таала ошону каалабайт экен да. Субханалла каалабайт экен. Себеби дегенде, эгерде тамак келгенде жакпай кала турган болсо, ооз тийип туруп акырын алып коюп, мен курсагым тога эле деп отура бериш керек экен. Болбосо тамагы начар болуп калыптыр, анан тузу кем болуп калыптыр, андай мындай дей турган болсок, бул Аллага жакпаган нерсе болот экен. Мен ушул нерсени билем да, себеби дегенде, ошондой нерсени бир жолу айтып алып, бир жерде машинам бузулуп калып, дөңгөлөгү жарылып калып, ошондо бир күн кечке чейин ачка болгондо ошо кечээкү тамакты эстедим да менчи. Анан ошонусу кандай бул билбестик да. Ошонусу кандай эч убакта тамакты сындабаш керек. Эч убакта тамакка сын айтпайм, себеби Гүлмира кандай тамак алып келсе дагы мен жакшы көрүп жейм, себеби дегенде тамакты Гүлмира жаман жасабайт, жакшы жасайт да. Азамат, сиздин суроону апам жасаган тамак менен ошо Гүлмира жасаган тамакты аябай жакшы көрүп жейм. Дагы бир рет кутман таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Куттуу студиябыздын коногу менен дагы бир рет биздин жаңы катарыбызга кошулган көрүүчүлөр болсо, эсиңиздерге сала кетейин, өзгөчө кеңеш тобунун мүчөсү, жетекчиси десем да болот. Анан Мүзүр Мамбетов бизде конокто. Дагы бир рет кутман таңыңыз менен. Бирге болсун, бирге болсун. Агай, айтсаңыз, негизи эле сиздерди бүткүл эле кыргыз эли сахнада гана эмес, жашоодо дагы мыкты, үлгүлүү үй бүлө катары билебиз. Мына ошол үлгүлүү үй бүлө болуш үчүн деги эле эмне кылыш керек? Үй бүлөнү ынтымакта сактап калуу үчүн мүмкүн кандайдыр бир сырлары бар, биз билбеген дегендей. Бөлүшүп кетсеңиз. Туура эле.
кыргызыбызда айтылат го, кыз кезинде баардыгы жакшы, жаман аял кайдан чыгат деген эме бар да. Анан кыз кезинде чын кыз кезинде баары жакшы болгон, жаман аял кайдан чыгат. Бул тилди чыгарбабыз дагы эркектин өзүнөн экен. Биз эркектер дагы, аялдар дагы өзү туура жүрсө, жакшы жүрсө, негизи мурунку пайгамбарларыбыздын эмелерин азыр биздин үйдө көбүнчө баарыбыз намаз окуганга аракет кылабыз. Мен окуйм, Гүлмира окуйт, анан ошо 10 жашка чыгып калды, Медер окуйт бул балам. Анан кийинкиси дагы шулдурап бирдекелерди айтып келатат, бисмилланы баштайт, анан биягы жок да. Кудай буйрса толугу менен окушту, Кудай буйрса мамасына тапшырып атабыз. Анан үйдү сактап калуу деген нерсе ушу пайгамбарлардан жакшы нерсе келген. Ушунчалык канчалык баягы мурдагы пайгамбарлардын убагында канчалык ошолорго кысым көрсөтүлсө дагы, канчалаган кордуктар татса дагы булар сабыр кармап келишкен да. Булардын куралдары сабыр болгон да. Эң жакшы нерсе ошол экен. Үйдө мисалы Гүлмиранын бир ачуусу келген убакта мен тыйылып калам. Менин ачуум келгенде Гүлмира тыйылып калат. Ошондо бири-бирибизге эме болуп өкүлүп бакырышпай. Анан казан аяк кагышат деп коет, анан тамашалап коем. Казан аяк кагышыбыз, экөөбүз кагышпай эле коебуз депчи. Анан үйдө негизи уруш чатак болуш үчүн эми баягы мисалы мен көбүнчө Гүлмирадан ошол баягы тойго, концертке бир жака чыгып бараткан убакта сөзсүз түрдө баягы боюнуп барчу жерибизге мындай кечирээк барып калганыбыздан ошондо бир аз сөз айтам да. Ушуну эртерээк эле даярданып койсоң болмок, ушуну мындай кылып койсоң болмок деп атак болгон эмебиз деле уруш андай деле талаш көп деле кыла бербейбиз. Болгон ошол баягы убагы менен барсак жакшы да. Мен өзүм немисте жүргөнгө аракет кылам да. Бир жерге барсам точно жүргөнгө аракет кылам. Ошо болгон ушул баягы бетине сүрөт тартып эле кечирип калат да Гүлмирачы. Өзгөчө. Анан үйдө көбүнчө баягы үйдө намаз окулат, үйдө зикир чалынып кичине мындай дайыма мындай жыт-пыт чыгарып кичине бир аз үйдө тазараак кармайбыз, эме кылган сабыр кармап. Эң негизгиси ушул үйдө намаз окулуп, Алланы улуктап турган жерде, пайгамбарлардын салат айтылып турган жерде, ал убакта эч убакта Алла Таала жерде болбойт. Алланы гана эстеп турса, э? Мына ушундай урматтуу телеучулар. Анан дагы айтсаңыз, баягы сынды дагы мен баягы кабыл албайм дегендей. Сынды дагы ар ким ар кандай кабыл алат экен да. Анан баягы сиздерди угуп калып акыркы күндөрү баягы кээ бирлер эл арасында сиздерди жараштырып, ажыраштырып деген мына ушундай сөздөр айтылат да. Мына ушул нерсеге сиздердин реакцияңыздар кандай? Реакциябыз мурун чоң ырчыларды дагы аябай сындап келишкен да. Мунусу өлүп калыптыр, мунусу ажырашып кетиптир, мындай десе, ушу чоң ырчыларды ушундай ушундай проблема болобу, ушуларды ушинтпей эле койсо жакшы болбойбу деген проблема кийин биз өзүбүздүн башыбызга келди. Биринчи ирет көлдөн келатып, Гүлмира экөө тең машина оодарылышып, экөө тең кете беришиптир деген эме болгон. Ал дагы ошол элдин арасында бир жалганчысы чыгып ушундай айткан экен. Экинчиси Гүлмира боюнда бар мезгилинде болгон. Ушундай Гүлмира төрөттөн кете бериптир депчи. Анан кыскасы өлтүрө беришти да бизди. Анан өлтүргөнгө караганда ажырашканы сал жеңилирээк болду да. Ушул сафар Гүлмира 6 ай Россияга кетип калса, элдин арасында өзүнүн ошол чөйрөнүн арасында ажырашып кетиптир деген сөздү чыгарып ийиштир. Анан кийин мен ушул айтат элем, ушу кимиси ошо гыйбат чыгарардын алдында мен ушуну жамандасам кандай болот, ушуга бир кошуп бир эме кылсам кандай болот деген эме болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында пайгамбар менен Айша энебиз разияллаху анха баягы чай ичип ушундай отурган мезгилде эшиктен көчөдөн узун кийинген аялды көрүп калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял күлгөн экен да, узун кийип алыптыр дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшикке барып 3 жолу түкүрүп кел дегенде, биринчи түкүргөндө эле ушу эт жибип кетиптир да. Анан пайгамбардан сураптыр, саллаллаху алейхи вассалам, бул эмне болду, менин оозума эт жибип кетти деген экен. Сен тигил аялды жамандадың го, сен ал бир тууганын этинди жеп алдың азыр дептир. Ошол эт чыгып кетти депчи. Ошол кандай ал баягы ким кандай жамандаса дагы баягы бир тууган этин жеген менен барабар экен. Ошол кандай гыйбат кылардын алдына дагы ойлонуп гыйбат кылса, далили менен гыйбат кылса, бизди болсо ажыраштырып ийиштир, ошону ажыраштырганга чейин
телефон чалып, барсыңарбы, каяктасыңар, Гүлмира каякта деп, биринчи абак сурап, абак абал сурап ошондой нерсени айтса болмок эле. Анан кийин далили жоқ туруп, ажыраштырып турган сөз таркап бараткан убакта да Гүлмира келип калды как раз. Анан сразу маалымат булактарына биз жашынакай элебиз деп кайрадан баягы интервьюбүздү бердик да. Ошонусу гана ошо азыр гыйбат деген чөп кетпеди. Ошо гыйбат деген эң жаман нерсе да. Аллага жакпаган нерсе. Азыр адамдардын арасында дагы бекерчилик көбөйдү. Баардыгы эле интернет сайттарда, интернет тармактарда отурушат. Анан бирөөнүн сөзүн тастыкталбаган маалымат эле бирөөнүн жеткирип отуруп эле мына ушундай сөздөр жазылат. Негизи ар ким өзүн ошол адамдын ордуна коюп көрсө гана баардыгы ордуна келет деген түшүндү. Сиздин кызыктуу маегиңизге өзгөчө чоң рахмат. Биздин эртең келип элибиздин маанайын көтөрүп дегеле. Анан акыркы сизди кетирерден алдын кыскача бир жакшы чыгармаңыздан аткарып берсеңиз жандуу үн менен жакшы болмок. Кыскача чыгармаларданбы? Өзүм жалгыз ырдаган ырлардан жок. Кайсы ырлардан ырдап берсек азыр муну? Мүмкүн элибиз уга элек жаңы чыгармалардан аткарып бересиз. Жаңы чыгармалардан ушу көбүнчөсү Гүлмира экөөбүз ырдап берчү элек да. Анан кандай болуп калат баягы? Мүмкүн кайрымасын ырдап бересиз. Мүмкүн башында өзүңүзгө тиешелүү бир куплет ырдап берсеңиз дагы. Сразу келип учка такалып калган болуп калдым. Мен дагы чөбө даярданбай келип элчи. Мейли. Көбүнчө ошол баягы өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жаккан ошол сүйүүмдүү деген ырдын припевин ырдап берейин, Келиңиз, жакшы болот. Сыр болуп келет, сага гана айтылбай, сен жака аккан ай, сүйүүнүн үйрөгү, бакыт тартуулап, бизге гана аттымай, керемет экен ай, сүйүүнүн үйрөгү. Керемет экен ай, махаббат түнөгү. Азаматсыз, рахмат. Мына ушундай сизди бир аз кыйнап койдук окшойт, Жок, кыйналган эле жок. Кийинкисинде Кудай буйрса, жеңиңиз менен келип, жагымдуу чыгарманы дуэт аткарып бересиздер деп Кудай буйрса, Кудай буйрса. Келиңиз эми маегибизди токтотолу. Убакыт деген убакыт экен. Убактыбыз соңуна чыгып баратат. Сиздин жалпы журтубузга каалоо тилегиңиз, эркин микрофон узатайын. Келиңиз. Рахмат. Бизде негизи ушул алакандай Кыргызстанбыз. Ушул Кыргызстанды ушул кимиси кандай болсо дагы сактап, көздүн карайгендей түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, дайыма бирге болушун каалайт элем Кыргызстаныма. Кыргызстаным негизи эле кайсы жерге барсак деле өзүңдүн элиңди, өзүңдүн жериңди сагынасың. Ошонусу гана алакандай кыргыз элиме тынччылык, токчулук, бөлүнбөй, ар кандай ушактарга ишенбей, жана ошондон ич арабызда бузуп жүргөн бузуклардан сактанып, баягы өзүбүздүн Кыргызстандын өзүнүн жакшы позитиви бар, ошол позитив менен кетип, ошол биз кандай жашап өткөн болсок, биздин урпактар дагы ошондой жашап өткөнгө биз өз үлгү болушубуз керек да. Негизи ошондой үлгү болуп, Кыргызстаныбызда тынччылык, аманчылык, ар бир үйдө наристенин үнү жаңырып, ар бир жерде той болуп, тынччылык болуп, эң негизи ошо Кыргызстаным өнүгүп өсө берсин. Ушул чоң мамлекеттерге тең келгенге баарыбыздын колубуздан келет да. Ошол баарыбыздын колубузда ошол баарыбыз жапа-тырмак аракет кылып, ушул Кыргызстаныбыз ушул баягы чоң мамлекеттерге теңелип, бир жакшы элдерден болушуна тилектешелем. Анан ушул Кыргызстаным негизи канчалаган жерлерде ошо биздин канчалаган адамдарыбыз, канчалаган өлкөлөр суктанган жер, ошол суктанган бойдон калалык. Анан ошол сиздердин эфириңиздер аркылуу рахмат. Сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ошол ШТВга кичине болсо дагы ошол биздин көрөрмандар менен баягы маек кылып, ушинтип көрүп, ушуларга бир кичине болсо да көрүнүп койгонго сиздерге рахмат. Ошол сиздердин эфириңиздерге дагы дайыма тунук эфирлер, жана тунук жакшынакай
передачаларды бере бериңиздер. Ушул бир эле ушул Ош тааныбастан, бир эле Кыргызстан тааныбастан дүйнө жүзү тааныган Ош ТВлардан болсун. Азамат, сиз өзгөчө каалоо тилектериңиз үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Чыгармачылык эргүү каалайбыз. Дагы да болсо Ош чергесине жакшы жаңылыктар менен көрүшөбүз деген жакшы ниетте каалайлы. Чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушул менен убакыт деген убакыт экен. Бүгүнкү көрсөтүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде өзгөчө жылдыздуу коногубуз Мүзүр Мамедов өзгөчө сиздерге жагымдуу маанай тартуулап берди деп ишендирип кетебиз. Ал эми алдыда дал ушул кеңеш тобунун аткарысында жагымдуу чыгарма биздин эфирибизди жыйынтыктайт. Кийинки көрсөтүүлөрүбүзгө чейин сак саламатта калыңыздар.